Саламатсыздарбы? Мен бүгүн сиздерге мындай водолазканын жакасын кантип кыркып кооздоону көрсөтөм. Көбүнчө ушундай водолазкалардын жакалары моюнду кысып салгандай сезим калтырат. Ошондуктан мынтип кыркып алып, ушундай водолазканын моюн жагын кыркып алабыз. Бул көбүнчө ушундай водолазкалардын моюн жагы адамдын моюнун бууп аткандай сезим калтырат да. Ошондуктан мен ушу водолазкамдын моюн жагын кыркып, мындай өзүнө подходящий эме алдым, орнамент. Гүлдүү тесма алып, моюн жагына тигип алууну чечтим. Мынтип кадайбыз дагы ушундай жип менен тиге баштайм. Мынтип водолазканын светине жараша тесма алып, мынтип тигип алсаңыздар болот. Көбүнчө ушул водолазкалар моюн жагы кысат экен да. Ошондуктан ушундай тесманы алып, светине жараша тесма, жип менен тигип алсаңыздар кооз көрүнөт. Ар бир мындай тесманын арасына искусственный жемчугдан да кадап койсо абдан кооз болот. Мындай араларыначы коюп. Мына азыр бүтүп калды. Мынакей мындай орнаментти жабыштыра тигип алдык. Кандай кооз көрүнүп калды, караңыздар. Араларына мончок коюп тигип алсак дагы өтө кооз болуп калат. Ошентип кийимиңиздерди кооздоп алсаңыздар болот. Табитиңиздерге жараша. Видео жакса жазылып кетиңиздер. Көргөнүңүздөргө рахмат.